Салам достор, менин атым Салмат. Ден соолук долбоорунун тренеримин. Азыр силер менен бөлүшө турган темам туура мамилелешүү. Мамиле бул биздин жашообуздун эң маанилүү бөлүгү болгондуктан биз ошо мамилеге көбүрөөк маани беребиз. Эгерде мамилеге же болбосо туура мамилеге аныктама бере турган болсок, бул адамдар бири-бири менен мамиле түзгөндө алардын сүйлөгөн сөздөрү түшүнүктүү болуп, ачык, так болсо, анан алардын сезимдерине, ойлоруна дал келгендей болсо, бул туура мамиле болот. Бизге ошо адамдар менен мамилелешүүгө эмнелер тоскоолдук кылат? Азыр биз ошо 4 тоскоолдукка токтолобуз. Биринчи, эмне каалаганын ачык айта албайт. Экинчиси болсо чындыкты айтпай, болбогон шылтоону айтат. Үчүнчүсү ал түшүндү деп ойлойт. Анан төртүнчүсү болсо жакшылап көңүл коюп укпайт. Эми ушул тоскоолдуктарга кайрадан ар бирине бирден токтолуп өтөлү. Биринчи тоскоолдук бул эмне каалаганын ачык айта албайт. Азия элинин бул мүнөзү десек болот. Алар көбүнчө ачык айтышпайт ичиндеги ойлорун. Ошол себептен көп түшүнбөстүктөр болот. Азыр ошо биринчи тоскоолдук эмне каалаганын ачык айта албайт. Буга мисал, бизде көбүнчө келиндер менен кайненелердин ортосундагы мамилелерде түшүнбөстүктөр көбүрөөк кездешет. Ошон үчүн келин менен кайненесинин ортосундагы мамилени мисалга алалык. Келини кайненесине эмне жегиси келгендигин ачык айтпастан, уулуңуз манты жазады деле деп айтты деп коелу. Кайненесинин ага болгон реакциясы кандай болот? Сөзсүз ал анын ачык айтпай эле тургандыгын сезет, ичинен наалыйт, өзү жегиси келсе мага ачык эле айтпайт беле деп келинине ачууланат. Эгерде биз бир нерсе каалап жатсак, аны ачык айтпасак, чын эле ортодо көптөгөн наразычылыктар, ошол наразычылыктардын таасиринен мамиле бузулуулар болуп калышы мүмкүн. Ал эми экинчи тоскоолдук бул чындыкты айтпай, болбогон шылтоону айтат. Чындыкты айтпагандыктан көп нерсе башаламон болот. Буга мисал, эки курбу сүйлөшүп атышат. Биринчи кыз досунан сурап атат: "Эртең мен менен базарга барып келчи, кийим алышым керек эле" деп. Экинчи кыз баргысы келбегендигин ачык айтпай, шылтоо ойлоп таап ал "Эртең жаан жайыт, барбай эле коелу" деди. Досу таң калат. Күн ачык эле турат. Анан каяктагы жок шылтоону айтып атат. Эгер мен менен чогуу баскысы келбесе, ачык эле чындыгын эле айтпайт беле деп. Бул жерде баягы жок шылтоону айтып, же болбосо чындыкты айтпай тарынтып алам деген максатта шылтоолорду айтып, ошол абалды ого бетер курчутуп алышыбыз мүмкүн да. Үчүнчү тоскоолдук. Бул ал түшүндү деп ойлойт. Кыска, так же түшүндүрүлбөгөн сураныч анан сөзсүз туура эмес аткарылат дагы, анан наразычылыктарды пайда кылат. Мисалы, аялы күйөөсүнө жумушка бараткан жеринен "Мага самын ала келчи" деп суранда. Кечинде келгенден кийин күйөөсү ага атыр самын сунат. Анан аялы: "Эй, мен кечке кир жууйт элем деп сенден кир самын күтүп аткам" деп наразы болгондо, күйөөсү анан түшүндүрүп айтпайт белең. Кээде кичинекей балдарыбызга дагы бир нерсеге жумшаганыбызда жөн эле "Муну алып кел" деп эле коебуз. Анан ал туура эмес нерсе алып келгенде анан биз дагы наразы болобуз да. Бир нерсе бирөөдөн суранганыбызда сөзсүз канча, каяктан, эмне алып келиш керек, так, жакшы түшүндүрбөсөк, жыйынтыгы биз күткөндөй болбой калышы мүмкүн. Эми 4-тоскоолдук.
Бул жакшылап көңүл коюп укпайт. Буга да мисал келтирели. Эки дос бири-бири менен бир маанилүү нерсени сүйлөшүп жатышат. Биринчиси аябай берилип алып, ушундай болду, мындай болду деп ал болгон окуясын айтып берип бүткөндөн кийин кандай дейсиң деп сураганда ал досунун жакшы түшүнбөй калганын билет. Анткени ал кечирип койчу, эмне дедиң, жакшы түшүнбөй калдым деди. Досу кайрадан мен айтайын дегеним могул болчу, мындай деп ал болгон окуясынын баарын кайрадан кайталап бергенде ал дагы жакшы укпай калгандыгын айтты. Анан ошондо эгерде уккуң келбесе, укпайм деп эле айтпайсыңбы? Мен жантан бери кимге айтып атам деп ачууланып кетти. Туура угуунун дагы эрежелери бар. Мисалы, бетме бет отуруу, ал адамдын көзүнө тике кароо, анан кыймыл аракет менен анын угуп атканыңды, түшүнүп атканыңды, анан эгерде ооба макул дей турган жеринен баш ийкеп, туура эмес жеринен же мындай кыймыл аракет менен дагы, дене менен дагы укканга болот экен. Дагы суроо берип укса болот. Сен өзүң ушул жөнүндө кандай деп ойлойсуң? Бул туура угуу аркылуу биз туура кеңеш бере алабыз, же жөн эле адамды угуп берүү дагы бул жакшы сапат экенин билебиз. Көбүнчө ошол айтып берип аткан адамды аягына чейин укпай туруп эле кеңеш бергенге шашабыз. Кээде угуу үчүн дагы, туура угуу үчүн дагы чыдамкайлуулук керек болот. Жогоруда айтып кеткенимдей, мамиле биздин жашообуздун эң маанилүү бөлүгү. Жана мамилелердин бузулушу биздин ден соолугубузга терс таасирин тийгизбей койбойт. Эгерде бул видео боюнча ойлоруңуз болсо, комментарийга жазыңыз. Көңүл бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Үй бүлөңүзгө бакубат жашоо каалайм. Көрүшкөнчө.